Бишкекте жол боюнан биринчи линиядан сатыла турган коммерциялык объект бар. Жайгашкан жери, локациясы өтө сонун. Бул мурдагы Некрасов көчөсү, азыркы Асаналиев көчөсү болуп калат. Ылдый жагы Лев Толстойдон жогору көтөрүлүп келе жатканда ак бата, анан маңдайында болсо көрүп турасыздар Кара суу чайканасы бар. Мына ушул чайкананын маңдайында велосипед саткан жерде тугандар сатыла турган объект бар. Жер аянты 3,3 сотых имарат. Мына бул жерде 2 дарбаза турат. Унаа оңдоочу жай, май алмаштыруучу жай. Атайы яма жасап койгон 2 бокстуу мына дарбазасы менен. Бул жагы мына чегара кошунанын курулушунун бер жак чекесинен башталат тугандар. Чегара. Ал эми ылдый жагы болсо велосипед саткан жайдын дарбазасына чейин барып такалат. Мына пескоблок дуалга чейин. Бул терезе дагы сатыла турган объектке карайт. Бул жакта эшиги бар. Бул жактан кирип чыкса болот. Бул жагы болсо мына 2 дарбазалуу автобокс. Көрдүңүздөрбү? Узун 2 унаа койсо боло турган яма жасалган. Бул жака болсо бирөөнү жасаган, 2 ямага 2 дарбаза коюлган. Мына жарыктары бардыгы коюлган, дуалдары кафел болгон. Бул жерди алып коюп ижарага берип койсо дагы болот. Же болбосо өзүңүздөр иштетсеңиздер да болот. Анан жол боюнан жер издеп жүргөндөр, курулуш кылат элек, имарат салат элек, 2, 3, 4, 5 этажга чейин баягы мейманканаларды курат элек дегендер болсо, бир кызыгып көрүңүздөр. Бул жердин баасыны 185 миң доллар кеми бар деп атат азыр. Азыр мен чекеден көрсөтүп берейин. Бул жакта мына эшик аркылуу ичкери киргенде узун коридор кетет экен бул жакачы. Көрдүңүздөр? Төрдө, оңдо, солдо бүт эле майда бөлмөлөр. Бул жагында дагы бөлмөлөр бар. Анан келиңиздер, сразу эле мына 2-чи кабатынан баштайлы. Тепкич жасаптыр. Тепкич менен үстүнө чыкканда, үстүндө 2-чи кабатында 2 бөлмөсү бар экен. Бул 1-чи бөлмөсү. Швейный цех кылып, офис кылып иштетсе да болот экен да. Бул жакта болсо 2-чи бөлмөсү мына. Караңыздар, көрдүңүздөр? Ушул 2 бөлмө бул 2-чи кабатында жайгашкан. Эми 1-чи кабатын көрсөтөбүз. Мына бул үстүндөгү 2 кабатты офиске дагы иштетсе болот, тигүү цехине дагы иштетсе болот, Мына бул жер дагы мына көрүп турасыздар, аябай бийик экен. Терраса жасаса болот. Андан сырткары ушу 1-чи кабаттагы бөлмөлөрүн да көрсөтөбүз. Мисалы, мына бул жакка кире турган болсок, бир чакан бөлмөсү бар. Бүт суулары киргизилген. Андан кийин бул жакта дагы бир чакан кладовкасы бар. Андан кийин бул жакта дагы бир чакан бөлмөсү бар. Бул жагы сырткы ажаткана. Анан мына бул жакка киргенде дагы бир бөлмөсү бар мына. Булар эми кампа катары эле турат да, көрдүңүздөр. Бул эми өтө эски курулуш эмес. Мындайча айтканда, ушу 2000-жыл, 90-жылдан 2000 жылга чейинки аралыктарда курулган имараттардан экен да. Бул жерде центральный канализация бар, электр тогу бар, суу бар. Анан электр тогу мына 3 фаза киргизилиптир. Бул жака өзүнчө, тиги жака өзүнчө киргизип тургандар. Анан бери келиңиздер. Мына ал жакта дагы киргенде бөлмөлөрү бар мына. Мынаны караңыздар. Бул жака киргенде дагы төрдө бир кладовкасы бар. Сол жакта болсо дагы бир бөлмөсү бар. Бул дагы ошо кампа катары иштейт тургандар. Көрүп турасыздар, бул жерде устаканага берип койсо деле болот, Май алмаштыруучу жайга ишарага берип койсо болот. Тигүү цехине берип койсо болот. Башка бир нерселерди сатып иштейм дегендерге дагы ишарага берип койсо болот. Болбосо өзүңүздөр курулуш кылыңыздар. Мына көчө жагы узундугу туурасы тугандар 12-13 метр экен. Кызыл китеп, архитектуралык документтери, техпаспортторду бүт бардыгы бар экен. Эми коммерциялык объект жолдун боюнда 1-чи линияда. Эми келиңиздер, биякта дагы бөлмөлөр бар. Мына бул эшик аркылуу сырттан эле бемарал кирип чыкса боло берет. Бул жак менен кирип чыгат. Бул жагында болсо бир чакан бөлмөсү бар. Муну дагы бемарал пайдаланасыздар. Анан бул жакка киргенде кеңсеси бар. Мына караңыздар. Ремонту менен полу кафел болгон. Бул жерде офис катары иштетип келген экен. Мына дуалдары бүт декор болгон, потолоктору да боелгон, дуалдары да боелгон. Мына жакта текчилери бар экен, күзгүлөрү менен тугандар. Офис катары мына эмеректер да бүт бардыгы калат. Анан мына төрүндө болсо дагы бир бөлмөсү бар. Мынакей. Сууларына чейин, канализацияга чейин бардыгы киргизилген. Бул жерди конкретно иштетсе болот. Анан бул жакка өзүнчө мына көрүп турасыздар, атайын рубильникти коюп 3 фаза электр тогун киргизип койгон. Ушул негизи жакшы. Анан узундугу канча бир 20 метр узундугу, 20 метр чыкса, туурасы 12-13 метр чыкса, буга жакшы эле
2, 3, 4 кабатка чейин подвалы менен имарат курса сонун эле болчудай да. Мейманкана катары иштетсе болот бул жерде. Тигүү цехине имарат курса болот, дарыканага имарат курса болот. Азык түлүк саткан маркет катары бул жерге имарат курса болот. Көп нерсе курса болот. Ар кимде ар кандай бизнес план бар, туурабы? Бул жагы эми жогору чыгып кеткенде Гагарин көчөсү, ылдый жагы Лев Толстой, андан ылдый жагы ушу Ош базардан жогору чыгып келет. Кыргызбайдын, Жаңыбайдын жаңы самсасынан өтүп эле бир аз жогорука келгенде Кара суу чайканасы ушу маңдайында. Ушул жерде алыңыздар, иштетиңиздер, бир күлдүрөтүңүздөр иншалла. Менимче сиздердин колуңуздардан келет. Баасы $185,000 кеми бар. Албетте түшүп берет. Бир 4-5 миң доллардын тегерегинде түшүп бере турган дити бар экен ээсинин. Азыр сүйлөштүк, ичкери алып кирип алып канчага бересиз деп секин тамырын тартып сурасак, ушу 180нин тегерегине берчүдөй да. Калганын өзүңүздөр сүйлөшүп алыңыздар. Биздин милдет эмне? Келиш, тартыш, маалыматты канал аккаунт аркылуу сиздерге жеткириш. Калганын өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Ушундай эле болбой баратса, айтыңыздар, мен өзүм келип ортого түшүп, ээсин деле тааныйм. Биздин агаларыбыздан. Ортого түшүп, барака кылдырып алып берем. İnşallah. İşte testler. Assalamu alaikum.